fabrikada жұмысшылар emgeklenip, özünün bülösünü bağıp, aylığı taktıklı olup, bu fabrikada çıkan produksiyası Amerika Japonya'da satılsın. Бүгін біз Сокулук районында Манас айылында тұрабыз. Бұл жер мұрда будай сақташы жер болған. Корпорация Мариам бүгін жаңы өндіріштік имараттың құрылышын баштап атат. Бұл жерде келечекте бут кийим чыгарчу фабрика болот. Ошон үчүн бүгүнкү биз ушул жамаатты куттуктайбыз. Бул корпорация Мариамды жамаатты куттуктайбыз. Негизги бул фабриканын максаты чыккан продукцияны ЕАЭСтин базарында сатыш. Келечекте эң чоң максат бул Европага, Японияга, Африка дегеле Америка мамлекеттерине сатканга максат коюп атышат. Бул жерде 50 адамдай эмгектенет, 50 жаңы жумуш орун. Ошол жаңы жумуш орун түзүлгөндө бул жерде эмгек акы алынат. Эмгек акы алгандан кийин өзүнүн үлөсүндө бюджети жакшынакай толуп, жакшы маанайда жашоо курушат да. Бул фабрикадан республикалык бюджетке, соцфондко салык түрүндө акча каражаттар түшөт. Биздин экономикага, негизи ВВПнын өсүшүнө, өндүрүштүн өсүшүнө, экспорттун өсүшүнө чоң салым келет. Бизде абдан мүмкүнчүлүктөр көп. Анткени 180 миллионубуз базарыбыз. Бир эле Кыргызстан эмес, бул ЕАЭС, Белоруссия, Казакстан, Россия, Армения, Кыргызстан 180 миллион базарыбыз бар. Ушу 180 миллион базарга чыгыш керекпиз. Эгерде жеңил өнөр жайды карасак, Россия эле жеңил өнөр жайдын суроо талабы 30 миллиард долларга жакын акча каражат жумшайт экен. Эгерде биз 1 миллиардка доллар жакын ошол жеңил өнөр жайдын продукциясын биз сунуштап берсек, 1 миллиард долларга жакын товар болот бизде. Ошол көңүл абдан жакшылап көрүш керек. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда вообще негизи дүйнөлүк практикада мамлекет, өлкө, өкмөт ар дайым өндүрүштү колдойт. Өндүрүштү колдобосо экономика өспөйт. Экономика качан өсөт? Качан адамдын колунан жаңы продукция жаралганда ошондо экономика өсөт. Өкмөт тарабынан экспортко жана башка шарттарды түзүп бербесе, анда бул келечекте фабрикадагы жабылып калышы мүмкүн. Фабрика жабылып калса, анда жумуш орун жок болот. Жумуш орун жок болсо, анда айлык маанай албайт. Биздин иштеп аткан балдардын бюджети дагы азаят. Эмне болот? Миграция кетет. Миграция кеткенде үй бүлөсүндө бала чакасы калат. Бала чакасын ким багат? Ким тарбиялайт? Мына ушул жерде өтө чоң маселе.